Кутмантаңыздар менен ЛТР телеканалында Кутмантаң берүүсү өз ишин улантат. Ал эми биздин студиябызга болсо эки сонун меймангер отурат. Аларды жакындан тааныштырып өтсөк, Тимур Салиев, обончу жана көптөгөн сиздерге тааныш ырлардын автору жана ошондой эле Сабина Омор деген сулуу биздин ырчы кызыбыз келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кутмантаңыздар менен бүгүнкү иш күнүңүздөр кандай башталды, кандай келип алдыңыздар? Буюрса жакшы келип алдык, иш күнүбүз жакшы башталды. Себеби эфирге келем деп Сабинаны билбейм, бирок мен уктаган жокмун да. Ошондуктан таңда азырынча пока уктап ойгонуп тосгон жокпуз. Бул жерге жакшы келип алдык. Рахмат. Рахмат кетпериңиздерге. Сиздин маанайыңыз кандай? Көйнөгүңүз абдан сонун экен. Чоң рахмат. Маанайым меники абдан сонун. Тимур байке уктабаса, мен наоборот эрте жаттып, уктап, күчтөн алып анан сиздерге келдик. Uyqunu кандырып, абдан жакшы экен. Ал эми айтсаңыздар ошол чыгармачылык жактан. Сиз обон жаратасыз, ыр жазасыз. Ал эми ошол учурда сизге кандай учурларда кандай учурдар жазып, кандай учурда обон жараткыңыз келген ыңгайлуу? Эргүү кайсыл учурда келет, э? Эргүү кайсыл учурда ыр жаратасыз деген, мындай болот да. Мен башкаларды билбейт экен, бирок мен бардыгында эле ушундай болуш керек. Эми ар бир көкүрөгүндө, жүрөгүндө, көйдөндө кайнаган ырлар болсо, обондор болсо, ар кандай учурда келет болуш керек да. Жана бир обончу бир байкебиз айтты эле, дааратканага барганда мындай илхом келип калып, ошол жерден да жараткы аласыз. Анын сыңарындай ар кандай учурда келип калат да. Эми анын баарын айтып отурсак көп учурда келет. Уктайын деп атканда келип калышы мүмкүн, жаңы ойгонгондо келип калышы мүмкүн, түндө уктап чоочу ойгонуп кетсең деле келип калышы мүмкүн. Машина айдап баратканда кыскасы кайсыл учурда келип калса ошол убакта. Ал эми ошо сизге ырды жаратыш үчүн, обону жаратыш үчүн канча убакыт талап кылынат? Ар кандай учур болуп калат. Эми көбүнчө ошо ырчыларга жанагы обонго текст жазып аткан учурда кээ бир ырлар бар, 10 мүнөткө жетпей жаралган ырлар бар. Кээ бир ырлар бар, 4 жылдан кийин чыккан ырлар бар да. Рахмат, терең расыл билдирели. Айтсаңыз, деги эле ушул чыгармачылык боюнча сөз кылып калдык. Чыгармачылыкка кандайча аралашып калдыңыз? Чыгармачылыктын башталуу жолу туурасында айтып өтсөңүз. Негизи өзүм мектеп учурунда эле ырдап жүрчүмүн. Анан кийин эле мектепти бүткөндөн кийин музыка бул чындап эле меники экен дедим да. Бул менин жолум экен деп, анан кийин ырларды жаздырып, ошо Тимур байке менен да ошентип таанышканбыз. Апаке деген ырыбызга сөзүн жазып берген, Джентльмен деген ырымдын сөзүн жазып берген. Ошентип эле анан кийин клиптерди тартып, ырларыбызды жаздырып, ошентип иштеп баштадык. Ооба, негизи эле ушул чыгармачылык сиздерди бириктирген экен да, демек, э? Дал ушул чыгармачылыкта бирге иштешкенде кандайдыр бир учурларда пикир келишпестик болуп калабы? Эми азыр чыгармачылыкта пикир келишпестик деген Сабинаны бул айтканды кылат. Сабинаны колдоп, коштоп жүргөн, баягы мен жөн гана жардам берип жүргөн болсом, мунун жанында күнү түнү төрөп өстүргөн ушул күнгө жеткизген Роза бар. Сабинанын апасы бул дайыма жанында болот да. Анан Сабина ошо Роза экөөбүз кеңешкенден кийин Сабина эч кандай мындай кылалы же тигиндей кылалы деп айтпайт. Болгон өз оюн айтат. Мындайлар жаздырбайлыбы, мындай кылбайлыбы деп. Туура болсо ошондой кылалы, туура эмес болсо жок, андай болбой калат деп эле айтабыз. Эч каршылык көргөзбөйт, эч кандай пикирчилик. Акылдашып, Эми сиз айтып кеттиңиз, ошо Сабина мындай ыр жаздыралык, мындай ыр ырдайлык деп. Ошо сизге көбүнчө табитиңизге кандай ырлар жакын, кандай ырлар жагат сизге? Кандай стилди ырдоо жагат сизге көбүнчө? Эми чынын айтканда элибизге жакын ырлар деп айтсак да болот. Өзүмө жакса, анда элибизге да обязательно жагыш керек да. Анткени бизде ошо колдоп келе турган биздин элибиз деп койсок болот. Ошондуктан биринчи стиль жагынан карасак, анда рэп жагы бул меники эмес деп айтып койсом болот да. Рэп айтып көрбөйсүң. Балким эми убакыттан кийин мындай оюмда өзгөрүлүп рэп ырдап калышы мүмкүн, бирок азыркы учурда өзүмдүн жай ырларды, шаңдуу ырларга көбүнчө көңүл бурабыз да. Дал ошол сиздин чыгармачылык боюнча клибиңиз тууралуу кыскача айтып өтсөңүз.
Андан соң сиздин клибиңиз биздин эфирде турат, жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте көрүп алалы. Кыскача айтып өтсөңүз. Кыскача Джентльмен деген клип, анда Джентльмен деген клипти бул Тимур Байкебиз менен чоң иштеп башташканда тартып баштаганбыз. Эми ошо көбүнчө апам экөө көп иштеп атышты. Мен деген барам студияга ырдап коём, ошондой эле болот да. Ошо ушинтип андан кийин да көп эле клиптерди тартып келе жатабыз. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе жалпыбыз биргеликте дал ушул жаңы тартылган клипке назарыңыздарды буралы. Жалғыз джентльмен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо маегибизди кайрадан улантабыз. Мынакей ушундай Латин Америка стилинде тартылган клиптен соң маегибизди алдыны көздөй уланталы. Дал ушул клип туурасында сөз кылсак, элдин талкуусу кандай болуп атат, комментарийлер туурасында айтып өтсөңүз. Кандайдыр бир алкыш сөздөр, кемчиликтер айтылып атабы? Негизи бул клип жөнүндө менин чачыма көбүнчө көңүл бурушат. Чачың аябай тармал экен деп өзгөчө алып. Бул клип негизи ыр чыгарайлык дегенде мен Тимур Байкеге айткам да, бир өзгөчөлүнүп чыкпайлыкпы, необычный стиль менен, ырысы да необычный кылып дегенде, Тимур Байке джентльмен деген тематика джентльмен деп койбойлукпу, необычный болот деп. Анан кийин клипти Бахаджо клипмейкери Байкебиз тартып берген. Чындап эле
жакшы клип болду, баарына жакты. Чындап айтканда бир да негатив комментарий болгон жок да, баарына эле жаап турду. Ооба. Негизи ушул чыгармачылык боюнча да кийинки суроо жаңыртат. Деги эле ырдоодо буйрутмалар аркылуу ырдайсызбы же өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө, табитиңизге тарткан ырларды көбүнчө аткарасызбы? Өзүмө жан дүйнөмө жакын ырларды огот дейм. Анткени эми бирөө бул ырды ырда дегенде мага жакпаса, бул ыр такыр эле чыкпай калат да, ойдогудай болбойт. Анткени артисттин ырчын өзүнүн жан дүйнөсүнө болгон ырды түшүндүрүп ырдаса, кандай десем, жакшы угулат, жандуу угулат да, жакшы мындай. А эгерде болбой эле, анан кийин жакпай эле ырда мындай кыйнап койсо эле болбой калат, эптеп эле ырдап койгондой болуп калат. Дал ушул суроону сизге дагы узаталычы. Эме да мындай мен ойлойм да. Мен эми өзүм музыканы бүткөм, бирок ырчы эмесмин да. Көбүнчө ушу ырчылар, ушу жылдыз болоюн деп аракет кылып аткан ырчылар бар. Анан мен экиге бөлүп калдым да, мындай. Жылдыз болуп аракет кылып, ушундай бир мен звезда болсом экен деген ой менен аракет кылып аткандарды көрөм. Анан кээ бир ырчылар бар, өзүнүн көкүрөгүндөгүсүн, жүрөгүндөгүсүн, кайнап аткан эргүүсүн жөн гана элге айткысы келгендерди билем да. Чындыгында мен көбүнчө ушу эмнени айткысы келип атса элге, өзүнүн талантынын ар жагында чымын болсо, ошо элге айткысы келип аткан ырларды ырдаса, бул өтө чоң жетишкендик болот болуш керек деген бир ишеничтемин да. Бир суроо пайда болду. Сиз мисалы үчүн өзүнүн жүрөгүндө ырлар деп айтып калдыңыз да. Сиз ошол ырларды өзүңүздүн жүрөгүңүздөн жазасызбы же башка бирөөлөрдөн эмне жазасызбы? Өзүңүздүн жүрөгүңүздүн башыңыздан өткөндөрдү жазасызбы деген. Анан ошондой эле ырларды оңдоп жазганда сизге канча убакыт талап кылынат, жана башында айтып кеттим эле. Ошондо эң көп убакытка чейин созулган ырыңыз, обонуңуз жана кыска убакытта да жаралып калат айттыңыз да, 10 мүнөттүн ичинде депчи. Ошолор кайсы ырлар болду? Рахмат. Азыр мындай алабы, биринчи суроо жанагы жүрөктөн чыккан ырларды дедиңер, жанагы мисалы үчүн мүмкүн сүйүүңүзгө арнап ырдаганыңыз да, эгерде мен өзүмдүн башыман өткөндөрдү ырчыларга ырдатып жазып аткан болсом, анда мен келинчегиммен ажырашып кеттим болчу. Себеби деген көбүнчө эми сүйүү жөнүндө ар ким ар кандай тематикадагы ырды айтат. Тимур байке мен уже жүрөгүм болбой калды, тиги кызды аябай сүйүп калдым. Мага мындай ыр жазып бериңиз деп. Мага мындай ыр жазып бериңиз деп анан анын оюна кирип, анын баягы болгон сезимин бир аралап анан жазганга аракет кылып жазам да. Эгерде өзүмдүн башым, ар бир ырча өзүмдүн башымдагыларды өткөндөгүлөрдү жазып бере берсем, анда канча кызды сүйүп, канчасы менен үйлөнүп, канчасы менен ажырашкан ырлар да көбүнчө. Ооба, чындыгында баягы келинчегиңизге караганда чындыгында баягы коомчулук дагы бар да. Ооба да, ошо коомчулукка иштейбиз да. Ал эми эң убакыт узак, көп убакыт жазылган ыр бул эки чыгарма. Бирөө Ильяс Кудуретовдун ошо Өмүр ай деген ыры. Бул Ильяс өзү дагы чогуу жазганбыз, бирок 3,5 жыл дегенден кийин чыккан да. Ильяс Кудуретов Өмүр ай деген ыры. Ал эми андан дагы көп 4,5 жылгы ушундай бир эле жазылган. Бул ырды деген жеке эле мен эмес, көптөгөн акындар дагы жазганбыз. Мен дос балам Эдил Маматов деген таланттуу композитор досум бар. Ошол Эдил Маматовдун Кайда деген ыры ошо бир канча убакыттан кийин менден мурда эле 2 жыл жаткан ыр болчу. Мен баягы көп маанилер жаза албай калганбыз. Андан кийин мен карап, мен эле бир 3-4 жолу жазгам. Дагы канча акындар дагы канча ирет жазган. Кыскасы 4,5 жылдан кийин чыккан ыр эң көп ошол. Ал эми эң тез убакытта жазылган ыр, 10 мүнөттүн ичинде жазылган ыр бул Эрнест Жош деген дос балам бар. Ошонун студиясына барсам, бир ырды узуп калды. Досум могул ырды жазыш керек болуп атат. Арсен ырды айтып калды. Уксам эле жанагы Жаным деген ыр бар го. Ошол анан бат эле жаздым. Азыр Арсен келет деп калды, 1,5 саатка жетпей. Ошо жазып даярдап койсок жакшы болот эле. 10 мүнөткө жетпей. Болуп кетти да. Эмне үчүн ырлар ушу көп убакытка созулуп кетет? Бул ырдын сөзүнүн оордугу же обондоо жакпагандыктан ушундай көп убакытка созулуп кетеби? Бир ыр полный жакканы менен, мааниси баардыгы жакшы болгону менен
ырчылардын баягы ырдап атканда бир кандайдыр бир обондун агымына жатпаган тексттер болуп калат да. Ал мейли миң маанилүү болсун, бирок бир кандайдыр бир обондун бир агымына жатпай, ыргагына келбей бир ушундай убакыттар болуп калат. Анан ошентип жүрө элет, жазылбай жүрө элет, табылбай жүрө элет. Ар кайсы сөздөрдү коюп, алмаштырып, мындай тигиндей кылып атып, такыр башка бир жаралып калышы мүмкүн болуп калат. Рахмат. Алдыдагы келечектеги пландар тууралуу айтып өтсөңүз, дагы Кудайым кааласа качан жаңы ырларды угабыз? Азыр эми Кудай буйрса жакында КТРдин Голубой огонёгунан Кудай буйрса көбүнчө ошо меники ырдабат болуш керек. Эми бул баягы ырчылар жак, ал өзүмдүн Кудай буйрса келечектеги пландарым болсо, жакшы бир азыр драма жазып атам. Быйыл бүтүп калган, анан көп драматургдарга текшертип, аркы беркисин көргөзүп, анан ошо биздин Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына өзүбүздүн акылын айтып, өзүмдүн сыйырматын көргөзүп жүргөн Эркин Эгембердиев деген режиссер агайыбыз бар. Ошого сүйлөшүп, анан ошол театрга бир ошол драмамды койсом деген чоң үмүтүм бар да. Жакшы пландарыңыз бар экен. Ал эми сиздечи кандай пландар болуп жатат? Кандай жаңылыктар менен бизди кубанта аласыздар? Буюрса Тимур байке экөөбүз дуэтке эметкен жаңы чыгаргандабыз. Жаңы жылдан кийин деп айтсак болот да. Буюрса дагы көптөгөн жакшы ырларды даярдайбыз. Чынды айтканда карантинде ырчы артисттердин кичине илгому. Не то что башкалардын баардыгы. Мунун кичине созулуп калды да, көңүл жок болуп чындап элечи. Андан кийин азыр эми иштейлик болду. Биздин элибиз ырларды каалап атат, шаңдуу ырларды деп. Буюрса жакшы бир байкелерибиз менен, эжекелерибиз, балким эжекелерибиз менен болуп калат, бир дуэт жаздырып чыккандабыз. Мындай болуп атабыз, ушу поэзия менен ырды аралаштырып. Поэзия бир мындай жанагы өзүңөр деле жакшы билет болушуңар керек. Туркияда бир ырдалган ырлардын кандайдыр бир өзлөрүнүн ушунчалык бир ырында экинчи куплет болобу же припев болобу ырдабай эле жөн эле бир поэзия кылып окуп ушундай бир сонун берип коюшат да. Мына ошондой багытта кандайдыр бир багытты кармап бир ыр жазыш керек болуп атат. Жаңыча түрү, жаңыча түрү такыр башкача. Азыр поэзиядагы кандайдыр бир жаштардын арасында азыр жакшы бир эмеге келип калды да. Ооба. Поэзияны сүйүп калгандар кээ бир өрүкпай калыптыр да. Мен ушуну байкап калдым да. Поэзияны аябай бир жан дүйнөсү менен берилип, эң туура баягы поэзия негизи эле жан дүйнө азыгы деп айтылат эмеспи кесиптеш, баягы. Ал эми поэзия деп айтып кеттиңиз, ошо өзүңүздүн поэзия жазып обондурлардан тышкары да китеп жараткансыз. Ошолорда мен маалыматым бар да, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Бул мен ырчылар ырдабагандан тышкары жаралган ырлар, булар чыныгы мынакей ошолор менин башыман өткөндөгү окуялар. Менин башымдан кандай күндөр өткөн, кандай мезгилдер өткөн, кандай кыйынчылыктар өткөн, кандай жакшылыктар өткөн, мына ошолордун баардыгы ошо китеп бетине түшүрүлгөн. Азыр көп ырларымды чыгарбай койгом ал китебиме. Себеби жөн гана баягы ырларым чачырап жоголуп кетпесин деген максатта байкап көрсөм көп ырчылар ырдап ийген экен, анан көбөйүп кетип берди. Ошолордун баарын топтоп чогултуп, ким ырдагандардын баарын кээ бир учурларда өзүм жазгандарды өзүм телевизордон көрүп, мен жазыптырмын деп билбей калган болуп калдым да. Анан ошолордун баарын тең алып анан китеп кылып чыгаргам. Эми Кудай буйрса мына өзүмдүн жанагы ырларымды ошо кийинки китепке чыгарам. Эми ал ырларда көбүнчө ырларда бир чоң бир секреттер бар. Алардын дагы Кудай буйрса аман эсен болсок кийин ачабыз да. Рахмат. Негизи эле поэзия бул адамдын жаны экен, күн өтсө да өчпөй турган шамы экен дейт эмеспи? Бул поэзия чындыгында жан дүйнө азыгы. Дагы да болсо алемиңиз курчуй берсин дейли. Анан ошол жан дүйнөңүзгө жакыныраак, өзүңүзгө жаккан ырларыңыздан автордун көркөм окуусунда окусак болобу бир-эки саат? Азыр мен ушу китебимди жана эртең менен шашып алып келбей калыптырмын, бирок эми жакында эле бир ыр жаздым. Баягы сыясы урга элек деп койчу эле. Мен өтө жанагы биздин Кыргызстанда келе жаткан, чыгып калган кандай гана акындар бар. Мисалы Жылдызбек байке,
Акбар Кубанычбеков, Бердибек Жамгырч, мен алардай өтө андай акын эмесмин. Мен жөн гана оюмдагы нерсени жазам. Өтө тереңдетип мындайдан айландырып ушундай кылып жазышат эми акындардын сөздөрү күчтүү да. Мен андай эмесмин. Мен кандай болсо эле ошондой жазам да. Жалпак тилде жетиштүү болуш үчүн. Анан келинчегимдин боюнда бар да. Жакында Кудай буйрса көз жарат. Анан ушу эмеден келип, тойдон келип ушу келинчегимди карап аябай бир таң калдым да, аял затына. Мурда эле таң калчумун, эми аял заты өзгөчө жаралган да. Анан дагы төрөйт деп аябай ичинде дагы бала бар деп, анан ошо курсагындагы балага бир аябай ыр жазгым келди да, ошо курсактагы балага ыр жазайынчы деп жазгым келди. Анан мындай деп баштадым да ырды. Сеникиндей менде билем акыл жок, миллион кыздын арасынан сендей асыл жок. Сулууларга суктансам да канча ирет, сени сүйбөй коюуга мен акым жок. Сени сүйбөй коюуга мен акым жок. Көп сөз айтып эркелетем өзүңдү, сөздөрүмдү эки кылбай эттеп алдың сөзүмдү. Төрөп берип, бөлөй берип бакытка, өзүңдүкү кылдып алдың өзүмдү. Ойлонгонуң бийик ашу белекен, сенин дүйнөң акыл жеткис кең экен. Ыр жазам деп курсагыңда балама, сага жазып коюп тургум берекен деген ыр жаздым да. Көрсө мен баары бир тиги аягын кошуп кеттик да. Кандайдыр бир ошо бала жөнүндө ойлонуп атып, баары бир деле ошо аял затына жазылып кетиптир да, ырчы. Эми ушуну жазып атырмын да. Анан ырдын аягында ойлонуп кеттим да, баары бир деле ошо келинчегиме жазып атырмын депчи. Бул да ушу сиздин айымдар жа азгырылса да сүйүүсү болот го, сүйүүсүн аркап жатат да. Азгыруу эмес. Баракелде, Сабина айым, айтсаңыз, дал ушул акындардын жазган ырларынан поэзия окуп, жан дүйнөңүздү байытып, эргүү алып турасызбы? Чындап айтканда, бул көбүнчө орусча поэзияларды окусуңуз. Орусча да, көбүнчөчү. Кыргызча эми мен өзүм орус мектепте окуп калгам да. Анан кийин ошо жаңы чыгармачылыкка аттанып келе жатканда, ошондой эфирлерге барганда аябай кыйналып, суроолорду жакшы түшүнбөй, мага суроо берсем башкача жооп берип коюп. Менин эсмешимде Анан кийин буюрса азыр эми кыргызча жакшы кичине сүйлөп калдык. Эми анчалык Тимурбекке окшоп сонун деп айта албайм, бирок эми мага суроо бергениңизди түшүнүп калдым. Өзүм дагы суроо берип калдым. Сабинага мурда жаңы таанышканда бир суроо берсем, бир нерсе деп жооп берип койду, дедим да. Жакшы түшүндүм деп. Машина көзүмдү алып жүрүп, мынакей азыр бул да поэзияга жакын, мен поэзиянын ичине алысыракмын да. А мен поэзия алып жакын болсом, мага көбүнчө орустардын эме чыгармалары жагат. Көбүнчө Анна Ахматова, Эдуард Асановдун ырлары. Ооба, бирок кандай болгон күндө да кыргыз акындарынын чындыгында жазган ырларына бири сүңгүп кирип, сөз төркүнүн түшүнүп алса, чын ал жерден алысташ кыйын да, айтыңызчы. Поэзияны түшүнүп, поэзияны угуп алган жаштар азыр ыр укпай эле, мен ушуга 100% гарантия бере алам. Себеби көбүнчө мага жазып калышат. Жазсаң эме да, бирок мындай шаардыктар да баардыгы теңчи, мындай шаардыктар. Анан өздөрү да окуп, кайса тилдери деле ошого кыргызчага деле жакшы келбейт. Анан бирок мага жазып жиберип калышат. Аракет кылышат. Аракет кылышат да, мындай. Башка бирөөнүн окугандарын, ушул ыр барбы сизде деп жөнөтүшүп, аябай толугу менен барбы деп. Эми мен билбейм, мен издеп көргүлө деп коем да. Көбүнчө башкалардыкын жиберет да. Анан чындыгында билбейм да. Ким окуганын билбейм, баягы соц тармактарда тарап кеткендерди. Рахмат. Айтсаңыз, акын катары сиз ошо кимдердин китебин окуйсуз? Ачык айтайын, мен ушу үйдө Турар Кожомбердиев, Барып Алыкулов, Медина Алыбаев, Жылдызбек Турсунбаев, кийинки биздин Акбар Кубанычбеков, ушу акындардын, Алыкул Осмонов деген акындардын мен ырлары мен текчемде турат. Бул ырларды мен баса калып муну окуйн да деп чындыгында окубайм да. Кайсыл убакта гана карап калам. Мен аябай бир кейип, жашоого кейип, өзүм жашоом үчүн эч качан кейбейм. Мен кандай болсо дагы баягы Кудайга шүгүр деп алдап соолоп өзүмдү жүрө берем да.
бирок Көбүнчө башка бирөөлөрдөн жашоосун көрүп, көчөдө бомуштарды көрүп калсам деле, же болбосо бир Кыргызстан жанагындай акыбалга, мына азыркыдай акыбалга келип калгандарын көрүп бир өзүмчө эле аябай бир ойго батып кетем, бирок ошо оюмду да бөлүштүргөн эч ким жок болот да, айткым да келбейт, айта албайм да эч кимге. Ошол убакта гана барып жана китептердин баарын карап окуп коем да, анан ойлоп калам, бул убакта уже давно эле жазылган турбайбы деп кээ бирде чыгып калат даярларчы. Ошондой да, атак мындай чындыгында мынтип, мен муну ыр жазышым керек да деп мындай китеп ачып, окшошуп калчу да эле сезиле берет, мен ыр жазсам эле. Акындардын ырын окусам, кээ бир ырлар баягы бир окуганда эле билет болушуң керек, бир окуганда эле мындай жаттап каласың го, мындай билип каласың да. Анан ошол мээңен кетпей коет да, такыр мээңен кетпей коет, анан сен дагы өзүң ыр жаза албай жүрө бергендей болуп, ушундай болуп калам да. Ошон үчүн баягы кандайдыр бир бушайман учур, бушайман учурда барып китеп окусаң эс алып каласың да. Ооба, айтсаңыз, негизи эле акындарга, ырчыларга, деги эле өнөр ээлерине ушул сөз көп кездешет. Сиздин үй бүлөңүздө атаңыз же энеңиз ушу өнөр жолундабы, ошолордун изин издеп, жолун жолдоп, анан ушул тармакта жүрөсүзбү деген суроолор көп жаралат эмеспи? Сиздики тууралуу айтып өтсөңүз. Кыска нуска айтайын, мен эми баягы ыр жазган жагы деп мындай ыр жазган жагынан биздин тукумдарда ошо эч кимде эле жок, бирок ушу артист болгон жагынан Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Сооронбаев деген мен ошо бир тууган тайкем болот. Мен апамдын иниси. Анан мен төрөлгөндө дагы Айбек Замиров, ошо жээним Замир Сооронбаевдин баласы. Экөөбүз бир үйдө төрөлгөнбүз. Ошол убакта эле Замир Сооронбаев мунун атын мен коем, бул чоңойгондо маданият жагында болот баары бир деле. Аты Масадык деген бир актёрдун ролун аткарган экен, ошол болот деп эле койгон экен. Анан эме болбой коюптур да. Жеңем болбой коюптур, та жеңем. Жок, десем өзү коет. Жалгыз уул болуп атса, 5 кыздан кийин төрөлүп атса, өздөрү билсин деп анан атымды өзгөртүп ал болбой алгам. Ошо тайкемдер жакта тартып алгам болот. Баракелде. Эми Сабина айым, сиз тараптачы? Мен тараптан тайтам ырчы комузчу болчу да, бирок эмнегедир Мен комузчусун. Жок, комуздан буюрса азыр үйрөнүп келе жатабыз. Бирок эмнегедир апама же тайкелериме, тайжелериме өтпөй, небересине өтүп калыптыр да, мага өтүп ыр жагычы. Анан кийин азыр ошо мен, анан кийин менин сиңдим Рабина экөөбүз чогуу дагы өзүм жаныма жетелешип, чогуу дагы ошо чыгармачылык жолун алып келе жатам. Ошон тайтам жагынан өткөн да. Ошо тай жагынан өтүптүр да. Көбүнчө тай жагынан өтүп. Сиз ошо таятадан өтүп калды деп айттыңыз, анда эмесе сизди биздин сахнабызга узатталы. Ооба, сахнага узаталы, баягы бизде убакыт чектелүү туурабы кесиптеш. Анан сиздин булбулдай болгон үнүңүздөн да бир угуп калбасак болбойт. Ооба, ага чейин биздин мырзабызга эркин микрофон берели, маек соңунда келиңиз. Эми биринчиден сиздердин эфириңерге, сиздердин студияңыздарга чоң рахмат. Ар дайым ийгиликтерди каалайм. Жалпы бүтүндөй кыргыз журтчулугуна, кыргыз элибизге мынакей ушундай кырдаалдан аман эсен чыгып, эч качан ушу элибиз бириндебей, жерибиз титиребей, бир жакшы өнүккөн заманга жетели деген жакшы бир тилекти айтат элем. Ар бир кыргыз эли ынтымактуу болсун, тынчтык болсун элибизде, токчулук болсун, молчулук болсун. Кудай буйрса, жаңы жыл дагы жакындап калды. Ошо кийинки 2021-жыл жеке эле Кыргызстанга эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнө жакшылыктарды гана алып келсин. Айтканыңыз келсин, жакшы тилектериңиз. Жакшы тилек жарым ырыс деп. Анда эмесе биздин көңүлүбүз бар. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе сиздер үчүн жагымдуу чыгарма аткарып берсин.